Биздин берүүлөрдө сиз кыргыз керемети деген сөз айкашын бир нече жолу уккандырсыз. Жана бул сиз үчүн жаңылык эмес. Бул аталыш 1960-70 жылдардагы кыргыз киносунун гүлдөп өнүгүү феноменине байланыштуу. Ошол учурда Кыргыз фильм киностудиясында тартылган тасмалар эл аралык деңгээлде таанылып, өлкөнүн аймагынан тышкары да кеңири белгилүү болгон. Ушундан улам алдыдагы берүүлөрдө биз сиздер менен кыргыз киносунун алтын казынасына кирген дал ушул чыгармалар менен тааныша баштайбыз. Жаңы рубрикабыздагы алгачкы видео үчүн биз бир добуштан эң ылайыктуу чыгарма катары Андрей Михалков-Кончаловский 1965 жылы тарткан биринчи мугалим тасмасын тандадык. Бул тасма тааныштырууну талап кылбаган Чыңгыз Айтматовдун ошол эле аталыштагы повестинин негизинде тартылган. Бул эмгекти талдоо учурунда дароо эле бир катар суроолор жаралат. Биринчиден, Кончаловскийдин толук метраждуу тасмадагы режиссердук дебюту ийгиликтүү болдубу? Анткени тасма башында жакшы кабыл алынган эмес. Ал тургай бүгүнкү күнгө чейин, эгерде Айтматов өзү жана КПСС борбордук комитетинин президиумунун мүчөсү Михаил Суслов колдобогондо бул тасма чоң экранга чыкпай калмак деген пикир жашап келет. Экинчиден, тасманын сценарийи түп нускадагы идеяларды жана ойлорду кандай деңгээлде сактап калган? Алдын ала айта турган болсок, бардык адабий чыгармалардын киноадаптацияларында эле кээ бир ойлор өзгөрүүсүз сакталып, кээ бирлери кайрадан ой жүгүртүү менен берилген. Башкалары режиссер тараптан кошулган. Ал эми түп нускадагы айрым элементтер тасмада таптакыр жок. Бул болсо, кийинки табигый суроону жаратат. Бул өзгөрүүлөр чыгарманы жалпы мазмунуна кандай таасир тийгизген? Жана эмне үчүн Айтматов муну кабыл алган? Ал тургай зарыл деп эсептеген. Акырында Мейкин студиясы калемдин колдоосу менен 2022 жылы тарткан Жаңы күч тасмасы биринчи мугалим тасмасынын ремейкиби? Жана бул кыргыз кереметинин азыркы киного тийгизген таасиринин далилиби? Келгиле, ушул суроолорго чогуу жооп издейли. Экранизацияны түп нуска чыгармасы менен салыштыруу сапаттуу болушу үчүн келгиле, эсибизди бир аз жаңыртып, биринчи мугалим повестинин окуяларына кыскача токтоло кетели. Жана кийинчерээк ага кандай өзгөртүүлөр киргизилгенин карап чыгалы. Чыгармадагы окуялар Акжар тоо этегинде жайгашкан айылга жаңы мектептин ачылыш аземине катышуу үчүн келген сүрөтчүнүн жана ошол эле аземге чакырылган Илимпоз Алтынай Сулайманованын көз карашы менен баяндалат. Той учурунда айыл эли бир кезде айылда биринчи мектеп ачкан Дүйшөн аттуу почтальон жөнүндө эскерип, анын өзгөчө жүрүм туруму тууралуу айтып күлүшөт. Бул мазактоолор академик аялга терең таасир этет. Ал күтүүсүздөн айылдан кетип калат. Бирок кийинчерээк сүрөтчүгө Москвадан кат жазып, айыл тургундарына чындыкты айтып берүүсүн суранат. Катка ылайык 1924 жылы айылга жаш революционер Дүйшөн мугалим болуп келип, мектеп ачып, балдарды окутууну максат кылат. Ошол убакта айыл эли билим алуу деген түшүнүккө жат карап, мектептин эч кандай пайдасы жок деп ишенишет. Алар балдары мектепке барса, кантип тамак табат деп кооптонушуп, мектеп ачууга каршылык көрсөтүшөт. Бирок Дүйшөн алардын оюн өзгөртөт. Айылдаштардын балдарын окутууга көндүргөн менен байдын эски атканасынын оңдоого, дарыянын үстүнөн көпүрө курууга же отун суусуна жардам берүүгө эч ким макул болбойт. Дүйшөн жалгыз өзү аракет кылып мектеп ачат. Ал үйлөрдү кыдырып, окуучуларды чогултат. Ошол учурда ал 15 жаштагы жетим кыз Алтынай менен таанышат. Ал кыз таекесинин үйүндө жашап, оор жумуштарга салынган, кемсинтилген. Таекеси аны мектепке жиберүүгө каршы болгонуна карабастан, Дүйшөн аны ынандырып, кызды мектепке ээрчитет. Ошентип өзү да араң зорго мукактанып окуган, сабак бергенге китеп же калеми жок жигит өзүнүн болгон билимин колдонуп балдарды окутуп баштайт. Жаз келгенде Алтынай таекеси аны байга күйөөгө берип жиберүүнү чечкенин угат. Бул тууралуу уккан Дүйшөн кызды жашырып коет. Бирок болочок күйөө жана анын жолдоштору кызды күч менен алып кетип, мугалимди мыкаачылык менен сабашат. Алтынайды тоого алып кетишип, зордукташат. Ал экинчи аял катары байдын үйүнө түшөт. Бирок Дүйшөн багынбайт. Эртеси милиция кызматкерлери менен келип, байды карматат. Ал Алтынайга болгон окуяны унутуп, баарын артта калтыруусун өтүнөт жана шаарга барып, окуусун улантууга жардам берет. Алтынай мугалимдин каалоосун аткарып, мектепте, андан соң кесиптик окуу жайда, кийин Москвадагы институтта окуусун улантат. Ал баардык орчулуктарды көтөрүп, акыры белгилүү академик айланып, өмүр бою биринчи мугалимине болгон сүйүүсүн, ыраазычылыгын жана терең урматын сактап калат. Китепти окуп жатканда Дүйшөн жөн гана оң мүнөздөгү каарман катары эмес, идеалдуу образ катары кабыл алынат. Ал алсыздарды коргоп, өмүрү менен ден соолугун тобокелге салып, коомдогу эски түшүнүктөр менен адилетсиздикке каршы принциптүү күрөшөт. Ал акылдуу, реалист, жардамды эч кимден күтүүнүн кажети жок экенин билет.
өзүн баарын билген устат катары көрсөтпөстөн билим деңгээлинин чектелүү экенин жакшы түшүнөт. Ошол эле учурда адабий дүйшөн реалдуу адам. Анын да кемчиликтери жана артыкчылыктары бар. Китептин акыркы беттери бизге анын Алтынайга болгон сүйүүсү тууралуу кыйыр белги берет. Бирок ал бул сезимдерди басып сыртка чыгарбайт. Эми ошол образды тасмадагысы менен салыштырып көрөлү. Экрандагы дүйшөн көбүнчө түшүнүксүз, башкачараак адам катары көрсөтүлөт. Дүйнөдөн обочолонгон, тез ачууланган, коммунисттик партиянын идеяларын ашыкча фанаттык менен жактаган комсомол. Дүйнөлүк капитал биздин арабыздан жыртык издеп атат. Мына, Алтынай, ал баарыбызды өлтүргүлөр келет. Мени, сени. Ал көп кыйкырып, кол көтөрүп, башкаларды угууга умтулбайт. Маселелерди коркутуу, буйрук жана күч менен чечүүгө аракет кылат. Колундагы мектеп ачуу тууралуу кагазын улам-улам элге көрсөтүп, баарын ага баш ийүүгө мажбурлайт. Силер кеңеш өкмөтүнүн бала окутсун деген кагазына каршысыңарбы? Буга кеңеш өкмөтү мөөр баскан. Эгер китептеги дүйшөн окурмандын урматын өзүнүн аракеттери, принциптери, эмгекчилдиги жана акылдуулугу менен тапса, анда кинодогу образ жараланган, өзүнө ишенбеген, түшүнбөгөн идеологияны өзүнүн көзү жетпей турса дагы, башкаларга таңуулаган адам катары берилген. Бул айрыкча анын сабак берүү ыкмасында көрүнөт. Китепте ал чыныгы мугалим катары окуучуларга аз болсо дагы билим бере алган. Мисалы, мындай саптар бар. Дал ушул убакта биз дүйнөдө талас өрөөнүндөй чоң деңиздер бар экенин, ошол деңиздерде тоодой чоң кемелер сүзөрүн билдик. Базардан келген керосин жер астынан казып алынарын билдик. Албетте, дүйшөндүн сабактарында советтик пропаганданын таасири сезилип турчу. Алипени жаңы таанып жатканда апа ата деген сөздөрдү али жаза элек кезде биз барака Ленин деп жазып үйрөнгөнбүз. Биздин саясий сөздүк бай, батырақ, советтер деген сөздөр менен чектелчү. Бир жылдан кийин дүйшөн бизге революция деген сөздү жазганды үйрөтөм деп убада берген. Бирок бул элементтер чектен чыккан эмес. Ал эми экранизацияда дүйшөндүн сабактары кандай көрсөтүлгөнүн эми муну өз көзүңөр менен көргүлө. Кишилердин баары өлүшөбү? Ооба. Баары өлүшөт. Мен дагы? Сен дагы? Сиз дагы? Мен дагы. Ленин дагыбы? Бул контрреволюцияны ким айтты сага? Балдар, Суан кедейдин, батырактын баласы. Абайдын малайындай сүйлөп атат. Советтик мектепте байдын малайы болбошу керек. Жөнө Суан, жөнө. Бай майлуу беш бармак берет сага. Бар. Анда ал балдарды жаман көрүп, урушуп, чычалап, кесипкөйлүк төмөнкү деңгээлде, үстүнө тарынчак, орой мамилеси менен ал үлгү боло турган мугалим деген түшүнүктөн толугу менен алыс болгон. Китепте башкы каарман айылдаштарынын мазактоосуна көңүл бурбай, өз максатына туруктуу бел байлайт. Бул анын жетилген, ички жактан бекем адам экенин көрсөтөт. Ал эми тасмада болсо, анын жүрүм туруму көбүнчө элге өзүнүн тууралыгын далилдөө максатын көздөп жаткандай таасир калтырат. Балдарды окутуудан да маанилүүрөөк болуп калат. Муну Лениндин өлүмүнө болгон реакциядан да ачык байкасак болот. Китепте дүйшөн бул кайгылуу кабарды окуучуларга кылдаттык менен сезимдерине залака тийгизбестен жеткирүүгө аракет кылат. Ал эми кинодо болсо, ал бүт айылга жар салуу үчүн от чыгарып, өрт уюштурат. Эч ким туктатпайм. Туктатпайм. Бүгүн дагы, эртең дагы. Эч качан эч ким туктатпайм. Ошондой эле эң маанилүү айырма дүйшөн менен Алтынайдын мамилеси. Повестте ал кызды сүйгөнүн мойнуна албай, анын келечеги үчүн өзүн артка тартып, келечегине жол ачып берет. Ал эми кинодо дүйшөн чыдабай сүйүүсүн ачык билдирет. Кыз андан кийин кандай сезимде калаары бизге бүдөмүк бойдон калат. Эми башкы каарман Алтынайдын образын карап көрөлү. Хронологиялык тартипте карасак, окуу башталган учурдан тартып эле биз Алтынайды билимге умтулган, жандуу, демилгелүү кыз катары тааныйбыз. Бул сапаттар китептеги образдын өзөгүн түзөт. Ал эми тасмада бул сапаттар Алтынайга эмес, Суан аттуу жаш окуучуга берилет. Анын жандуулугу, сабактарга болгон кызыгуусу, билимге умтулуусу баары Алтынайдын китептеги мүнөзүнөн алынган, бирок башка каарманга ыйгарылган. Ал эми Алтынайдын өзү экранда кыйла пассивдүү, окуянын байкоочусу катары калат. Бул анын ички өзөгүн алсыратат, образын анча жаркын эмес, өз алдынча эмес кылып коет. Бул өзгөрүү анын дүйшөн менен болгон мамилесине да түз таасирин тийгизет. Китепте болсо, дүйшөн Алтынай үчүн жон гана мугалим эмес, билимге, эркиндикке, жаңы жашоого жол ачкан символ. Баштан тартып эле Алтынай аны руханий устат катары кабыл алып, ага болгон терең урмат менен жакындыкты сезет. Бул сезимдер кийин сүйүүгө айланат. Сүйүү булагын ыраазылык жана ишенимден алган. Ал эми тасмада бул мамиле башкача өнүгөт. Дүйшөн көбүнчө тынчы жок, ашыкча эмоциялуу адам катары көрсөтүлөт. Ал Алтынайга кыйкырып, ага болгон сезимдерин көзөмөлдөй албай калат. Ыйлабачы. Ыйлабачы.
Тасманын соңуна жакындаганда гана Алтынай аңдап түшүнөт. Бул адам менин жашоомду өзгөрттү. Эгер дүйшөндүн инсан катары аныктамасы Лениндин өлүмүнө болгон реакциясы болсо, анда Алтынай үчүн бул анын мажбурлап турмушка берилген окуясы. Айтматов бул окуядан качпайт. Алтынайдын зордукталышы жана анын жүрөгү жараланып, жер казып качууга аракет кылганы өтө оор, бирок чынчыл жана түз көрсөтүлгөн эпизод. Бул көрүнүш анын мүнөзүнүн күчүн, эркиндигин, басынууга каршы туруу жөндөмүн ачып берет. Ал эми тасмада бул эпизод таптакыр алынып салынган. Натыйжада башкы каарман кыздын жандуу мүнөзү, эркиндикке умтулуусу жана күрөшүү даярдыгы да жок болуп кетет. Бул чоң жоготуу. Акыркы жана эң символикалуу айырма бул Алтынайдын окуясы кантип түзүлгөнү. Повестте Айтматов дароо баса белгилейт. Баяндоо. Алтынай белгилүү академик, илимпоз, ийгиликке жеткен аял болуп калган учурдагы көз караштан айтылган. Ал өзүнүн ким экенин, кайдан келгенин жакшы билет. Аңгеме анын кимге ыраазы экенин эстеген элес катары курулган. Бул толук калыптанган образ. Ал эми кинодо болсо финал ачык калган. Алтынай ким болду, кайда кетти, ийгиликке жеттиби белгисиз. Бул болсо көрүүчүгө дүйшөндүн анын тагдырына тийгизген таасирин толук сезүүгө мүмкүнчүлүк бербейт. Бул көрүнүштү эң сонун ачып берген Айтматовдун терек тууралуу метафорасы да кинодо башкача чечмеленген. Китепте дүйшөн менен Алтынай эки теректин көчөтүн отургузуп, кийин дүйшөн ошол дарактарга кам көрүп, аларды өзүнүн таза, чын жүрөктөн чыккан сүйүүсүнүн символу катары багып жүрөт. Ал эми кинодо болсо терек башкача символиканы алып жүрөт. Бул дарак карыя Картаңбайдын сыймыгы болуп калган. Жана ал дүйшөн менен болгон маекте ага билим деген абстрактуу, ал эми дарак материалдык нерсе. Демек ал узак өмүр сүрөт дегендей оюн билдирет. Тегеректе таш менен эле чопо бар. Тегеректи тегеренип, кыйшайып өскөн бир чырпык таппайсың. Менин терегиме баары суктанышат. А сенин мектебиң сага кайгыдан башка эмне алып берди? Тасманын соңунда болсо дүйшөн ошол даракты мектеп курууга деп кыйып таштайт. Аны менен кошо Картаңбай да келип жардам берет. Бул эски замандын тамырын кыюу жана жаңы доорду баштоо деген метафора менен жыйынтыкталат. Жыйынтыктап айтканда эми биз баштапкы бөлүктөгү суроолорго жооп бере алабыз. Киноадаптация оригиналдуу чыгармадан эмнени сактап калды жана эмнени өзгөрттү. Кинонун өзү баштапкы повестке караганда алда канча чоң, олуттуу жана реалисттүү чыгарма болуп чыккан. Бул ар бир детальдан байкалат. Ооба, экрандагы дүйшөн баягы жылуу, ишенимдүү жана жетилген жигит эмес. Образдын көпчүлүк бөлүгү жоготулган. Бирок согуштан кийин советтик пропаганданын алдында калган, билим деңгээли төмөн жаш жоокерге бул милдетти так аткаруу оңой болмок беле. Өзү да жакшы окутулбаган адам башкаларды кантип үйрөтмөк? Акыркы жылдары согуш талаасында гана жүргөн киши кантип мугалимдик кесиптин чеберине айланмак? Ал эми Алтынайдын образы тасмада мурдагыдан азыраак идеалдуу. Бул жерде ал жабык, токтоо жана пассивдүү. Бирок ошол убактагы патриархалдык коом шартында мындай мүнөздөгү кыздын болушу ишенимдүү эмеспи? Мындан тышкары, тасмада Алтынайды күчтөп аялдык алган байга да оң сапаттар кошулган. Ал өзүнүн айтуусунда айыл элине оор убакта жардам бергенин эскерет. Мушташта өзүн коргой алары да көрсөтүлөт. Кончаловскийдин адаптациясындагы дүйнө Чыңгыз Төрөкуловичтин дүйнөсүнөн айырмаланат. Бул жерде белгилүү бир ак же кара каармандар жок. Каармандар аралыктан адамдык мүнөздүн ар кандай өң түсүн чагылтышат. Бул дүйнө көп багыттуу чечмелөөгө мүмкүнчүлүк берип, ачык суроолорду калтырат. Бирок ошол эле учурда ички логикасы менен шайкеш келет. Жана Айтматовдун оригиналдуу идеяларынын көбүн сактап кала алган. Тасманы ийгиликтүү деп атоого негиз анын кыргыз кереметинин үлгүлөрүнүн бири болушу. Айрыкча, бул адаптацияга Чыңгыз Айтматовдун өзү катышканы эки маанилүү нерсени билдирет. Автордун өз эмгегин заманбап көз караш менен кайра түшүнүүгө даярдыгын, режиссердук жана сценаристтик топтун ишин мыкты деңгээлде аткарганын, салтка айлангандай кайсы бир тасманын маанисин жана кинематографияга кошкон салымын белгилөөчү элемент. Ал башка чыгармачылык иштерде канчалык көп эскерилет же негизги идеялары ремейк катары кайра жаралат. Мындай ремейк өз алдынча баалуулугу бар, бирок ошол эле учурда биринчи мугалимге терең таазим кылган чыгарма. Биздин пикирибизде бул 2022 жылы чыккан жаңы күч тасмасы. Кандай тасма экенин түшүнүү үчүн анын мазмунун кыскача карап өтөлү. Башкы каарман жаш жигит Чыңгыз. Ооба, шилтемени дароо эле байкайсыз. Жакында эле жогорку окуу жайды бүтүргөн, жөндөмдүү, келечеги кең адам. Анын мугалимдеринин бири ага жүрөктүн чакыруусу менен өзүнүн туулуп өскөн айылына бир жылга барып, тарых сабагынан окутуп турууну сунуштайт. Идеалистик мүнөздөгү командировка. Айылга келе жатканда жолдо ага мас абалдагы жүргүнчү асылат. Бирок ошол эле адам Чыңгыз окуп жаткан китепке Джеймс Гринвуддун Кичинекей тентек аттуу повестине кызыгып калат.
Бул да символикалуу белги. Айылга жеткенде аны айыл өкмөтүнүн өкүлү тосуп алат. Бирок анчейин жылуу эмес, формалдуу мамиле. Мектепке да кабыл алуу салкын. Жашоого шарты начар, кулаганга жакын бөлмө, бардык чыгым өз мойнунда. Мектептин ичиндеги абал башаламан. Эски бөлмөлөр, чатыры тешик, ал эми жанындагы класста бир жергиликтүү аял мектептин бөлмөсүн ижарага алып, аны майда барат базарга айлантып алган. Мектеп директору кайдыгер, эч нерсеге кызыкпай турган адам. Тек гана ашыкча ызычуудан оолак болсо болду. Ошондой болсо да Чыңгыз тартип орнотууга аракет кылат. Окуучуларга, директорго, ижарачыларга кеңеш берип, мектепте бир аз болсо да өзгөрүү киргизүүгө бел байлайт. Мындай аракеттердин кесепети аны жашаган жеринен кууп чыгышат. Чыңгыз акыры жакшылык кылган аксакал Осмондун үйүнөн башпаанек табат. Кийинчерээк ошол ижарачынын кызы Чыңгыздын классынын окуучусу экени белгилүү болот. Анын образы ачык эле биринчи мугалимдеги Алтынайга окшош. Ал эми жолдо таанышкан мас киши Бектур жөн гана жашоонун оор соккусунан сынган адам экендиги ачылат. Анын кызы да ошол эле класста окуйт. Чыңгыз чөйрөнүн кайдыгерлигинен тажап, мектептин чатырын оңдоону баштоо чечимин кабыл алат. Элди чогултуп, акча чогулткусу келет. Бирок акчалай жардамды жалгыз эле аксакал Осмон берет. Жаш мугалимге болгон ишениминен улам бардык топтогон акчасын тапшыра салат. Чыңгыз Бектурду арактан баш тартууга, кыздарына көңүл бурууга шыктандырат. Тентек окуучу менен мушташка чейин барып, аны жеңип, акырында анын урмат сыйына ээ болот. Ушундайча биринин аркасынан бири айылдагы көйгөйлөрдү чечип баштайт. Бирок чатырды оңдоо учурунда кайгылуу окуя болот. Бектур кулап түшүп каза табат. Бул Чыңгыз үчүн чоң жеке трагедияга айланат. Ал элдин алдына чыгат, өзүн күнөөлүү сезип, айылды таштап кетерин жарыялайт. Бирок күткөндөн айырмаланып, эл аны айыптабайт. Тескерисинче колдоо көрсөтүп, кал деп суранышат. Бул анын жасаган иштеринин маанилүүлүгүн тастыктайт. Бары талкаланды. Кечириңиздер, мен бул айылдан кетем. Кетпейсиң. Сага ким укук берди? Могу баштаган ишиңди аягына чыкмайын. Чыңгыз, Колуңдан келсе мени кечирип койчу. Мен сага мурун ишенч эмесмин. Алдыга койгон максатың алдыда. Мына унча жамаат баары сени колдойт. Бир жылдан кийин чатыр оңдолгон, билим сапаты жакшырып, мектеп жанданды. Чыңгыз айылдан кетүүнү чечет. Баары көз жаш менен коштошот. Акыркы сөзүндө Чыңгыз мындай дейт: мага дагы башка айылдардын көйгөйлөрүн чечүүгө туура келет. сиздердин мектептин деңгээлине жеткире тургандагы көп аймактар бар. Жаңы күч биринчи мугалимдеги идеяларга жаңыча көз караш менен карап, аларга азыркы дүйнөдөн жооп тапкан чыгарма. Бул эки тарыхтын окшош жактары да, айырмачылыктары да бар. Алардын айырмачылыктары окуялардын ар башка доорлордо өтүшү менен шартталган. Эми ушул айырмачылыктарга кеңири токтололу. Повесттеги Дүйшөн сыяктуу эле Чыңгыз да жаш мугалим, жабык жана инерттүү айылдык мейкиндикке келип түшкөн адам. Эки тең тыштан келген меймандар катары башында салкын тосуп алууга, түшүнбөстүккө жана жада калса кастыкка кабылат. Бирок айырма эмнеде? Эгер Дүйшөн идеологияны, Кызыл армиянын жана революциянын идеясын алып келген миссионер болсо, Чыңгыз жөн гана мугалим. Анын максаты практикалык, бирок ошол эле деңгээлде ыйык жана маанилүү. Жада калса, анын жолдо окуп бара жаткан китеби Джеймс Гринвудтун Кичинекей тентек аттуу чыгармасы да бекерден тандалган эмес. Бул китеп Лондондогу баш калкалай албаган жетим баланын тагдыры тууралуу. Ал өмүр бою кылмыш дүйнөсүнө аралашып жашап кете жаздап, акыры татыктуу мугалимге жолуккандан кийин гана турмушу өзгөрөт. Бул китеп айылга бир жылга мугалим болуп бараткан жаш жигит үчүн эң ылайыктуу эмес бекен. Эки чыгармадан тең мектеп күрөш менен байланышкан символ. Айтматовдун чыгармасында мектеп дээрлик ыйык символ, эски жана жаңы дүйнөнүн кайчы түшкөн жери. Ал эми кыйылган терек салыштыруу сыпатындагы метафора. Жаңы күчтүү болсо мектеп постсоветтик чындыктын катаал калдыктары. Чыңгыздын классында базар жайгашып калган, чатыр коюлуп жатат. Директор болсо эч нерсеге кызыкпай калган. Дүйшө мектепти баштан куруп жаткан болсо, Чыңгыз мурунтан бузулуп калган билим берүү системасын оңдоого аракет кылат. Эки каарманга коюлган маселелер окшош болгон менен күрөшүүлөрүнүн формасы ар башка. Улуу муундун колдоосу эки тасмада тең маанилүү. Бул идеялык жеңишке жетүүдө бурулуш учур. Айтматовдун чыгармасында бул картаңбай болсо, жаңы күчтө Осмон ата. Биринчиси акыркы терегин билим үчүн берип жатса, экинчиси акыркы акчасын аябайт. Эл же болбосо көпчүлүк эки тасмада тең тоскоолдук кылат. Бирок биринчи мугалимде
эл салтка таянган, эски түшүнүктөрдү сактаган коом болсо, жаңы күчтө бул эл бөлүнүп кеткен, ишеними өчкөн, жамааттык духун жоготкон масса. Алар каршылык деле кылбайт, болгону кайдыгер. Ошондуктан жаңы күчтүн негизги антагонисти эски түшүнүк эмес, кайдыгерлик. Ал кайдыгерлик эң коркунучтуу курал. Андан чыгуу өтө оор. Эмне тынччылыкпы? Кайдагы тынччылык? Ай, тигинин дегенчи. Көчөгө чыгып алып, элдин баарын чогултуп алып, сени жамандап жатат. Жыйынтыкта айтканда, биз бүгүн 2 эмес 3 чыгарманы талкууладык. Ар бири билим берүү жаатындагы көйгөйлөрдү ар түрдүү көз караштан көрсөтөт. Evidence Central Asia редакциясы бул чыгармаларды жараткан чыгармачыл топторго терең ыраазычылык билдирет. Ошондой эле бала бакча тарбиячыларына, мектеп мугалимдерине, университеттеги окуутуучуларга, YouTube'да агартуучулукту жайылткан жаратуучуларга, жаңы муунду калыптандырууга кошкон салымыңыздар үчүн терең таазим этебиз. Комментарийге өз оюңузду калтырыңыз. Биз сөзсүз окуйбуз. Ал эми досторуңузга бул видео тууралуу айтып, каналга жазылууну унутпаңыз. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканча. Мен мугалиммин. Менин атым Дүйшөн. Мен балдарыңарды окутам. Биз мектеп курабыз. Мен шаардан келдим.